жума намазын окуу үчүн түшкү тыныгууну узартуу демилгеси Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилди. Кече күнү аталган документ тармактык комитетте каралып, колдоо тапкан жок. Эми аталган мыйзам долбоору жалпы палатада каралары айтылууда. Адамдын ишенимине карап түшкү тыныгууну узартуу керекпи? НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасы. Аны мен Мирбек Айтикеев алып баруудам. Кечиңиздер, саламатсыздарбы? Эмесе бүгүнкү коноктор менен тааныштырып кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун автору Тазабек Икрамов жана депутаттардын артыкчылыктарын жоюу, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу коомдук кыймылынын мүчөсү Алмаз Бешеев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жума намазын окуу үчүн түшкү тыныгууну узартуу керекпи деген суроону койдук алдыңыздарга. Ал үчүн сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. 4405 кыска номери иштеп атат. Эгерде макул болсоңуз 1, ал эми каршы болсоңуз 2 деген санды терип дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Албетте сиздердин добуш берүүнүн жыйынтыгы программанын соңунда жарыяланат. Тазабек мырза, ошол эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү менен жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартууну демилгелеп жатпайсыздарбы? Ошонун түпкү максаты эмне? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң биринчи кыргызстандыктар бардыгын кирип келген орозо майрамы менен куттуктап кетейин. Ар бир үйдө ийгиликтер болсун. Кудайым бардыгын ден соолукта берсин. Эң негизгиси биз жума намазды көтөрүп чыкканыбыз, түпкү максаты биздин мамлекеттик жумушта иштеген биздин элдерибизге шарт түзүп берүү. Жумуш берүүчү менен жумуш иштечүнүн ортосундагы пикир келишпестикти жоюу максаты. Эң негизги максаты ушул. Негизинен бүгүнкү иш графиги ошол түштө намаз окууга жолдоо болуп атабы? Жолдоо болуп атат. Эң негизгиси өзүңүздөр билесиздер, мына 13:30дан 14:00га чейин жума намазынын убактысы болот да, жапа тырмак. Кыргызстан боюнча ушул убакытта жума намазы окулат. Түшкү 1:30дан 2ге чейин. 1:30дан 2ге чейин. Ошол маалда эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар дайым тыгын. Жолдордо тыгын пайда болот дагы. Мечитке барганга чейин да убакытты карап чыктык. Мечиттен ал жерден чыгып, кайра жумушка жете турган убакытты да карап чыктык да. Ошон үчүн 12:30дан 2:30га чейин биз элдерибизге убакыт берсек, булар ушунун ортосунда кенен барып, жумушка барып келип атат да. Жума намазга катыша алат. Демек, ошо жума намазга кеткен ортодо мындай конфликт чыгып атабы азыр? Азыр көпчүлүк жерде ушул конфликт болуп келет. Буга чейин ушул элдердин кайрылуусу менен бул маселени мен көтөрүп чыккам да, фракциядан көтөрүп, андан комитетке алып чыктык. Эң негизгиси буга чейин жумуш берүүчү менен жумуш иштечүнүн ортосунда сөгүштөр болгон, ар дайым сөгүш болот. Өзүңүздөр билесиздер, жума намазга барган адам ага карабастан дагы барып атат. Анан ошондо биздин чоңдорубузга, ошо иштин эми биздин начальниктерибизге деп коелу, ошолорго ушундай бир шарт түзүлүп калып атат деп элдерибиз кайрылган. 2 жолу, 3 жолу сөгүш бергенден кийин жанагы адамды эми ал өзүнүн ибадатын кылып атат да Аллага. Жумушун чыштап кеткенге ушундай бир түрткү берип атат да. Анан жанагы иш берүүчү адам аны кетирип, ордуна өзүнүн тааныштарын же туугандарын ошонун ордуна жумушка алганга ушунчалык бир шарт түзүлүп атат дегендиктен биз ушул нерсени 1 саатка узатып берели деп чечтик. Алмаз мырза, мына ошол ишенимге карап түшкү тыныгууну узартуу демилгесин кандай карап атасыз? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен мындай да, биздин өлкөбүз көп конфессиялдуу деп айтабыз го. Жалаң мусулман дини эмес, атеисттер да бар, башка диндин да өкүлдөрү бар дегендей. Андан тышкары бирок негизи жалпысынан биздин элибиз баары эле мусулманчылыкты арманат да. 80-90% көпчүлүгү да. Мен аны түшүнүп атам. Ар ким бирок конституциябызда биз светтик мамлекет деп жазылгандан кийин азыр кайра биз жанагы акырындап ушул диний нерселерди аралаштырып атабыз го мамлекеттик иштерге. Ушул сиз айтып аткан сөзгө мен кошулуп коеюн. Светтик эң бир туура, светтик өлкөдө жашап атабыз. Биз атеисттик өлкөдө жашаган жокпуз да. Туура. Светтик өлкө ар бир жарандын
кармаган динине шарт түзүп берет светтик өлкөдө. Биз көпчүлүк 90% дейли мусулманчылыкты түзгөндөн кийин ошо динде конституцияда жазылып турат. Ошо динге биз шарт түзүп беришибиз керек. Жума намазга шарт түзүп беришибиз керек элдерибизге. Бул жерде биз көп азыр мына светтик мамлекет дегенде светтик мамлекет менен атеисттикти мындай алмаштырып алып атышат да. А светтик мамлекет да өзүңүз билесиз. Ар ким өзүнүн кайсы динди тутса, ошого эч кандай тоскоолдук кылбайт. 37-беренеде наоборот, ошо динге шарт түзүп берет деген жери бар. Сиздер көтөрүп аткан демилге кайсы бир динге мындай артыкчылык берүү? Артыкчылык эмес, мону караңыздар. Биз 90% мусулман динин тутуп аткандан биз ошо мусулмандарыбызга наоборот аларга шарт түзүп бергендин ордуна биз азыр бул жерде 1 саатты көпкө көрүп атабыз да. Мына башка улуттарда эле суббота күнү еврей калкыбыз, бизде 5%га жетпеген еврей калкыбыз бар, суббота күнү эс алып атышат. 10%ге жетпеген христиандарыбыз бар, воскресенье эс алып, алар чиркөөгө барып, өздөрү эс алып атышат. Эми айтам, ойлойм бизде Бул аргументтер мындан башка жалганбы? Бизде көп маселелер аябай көп. Көйгөй маселелер өтө көп. Эми азыр көп маселе мен айтып атпайм, субботаны, воскресеньяны. Түшүнүп атам. Биздин буддисттерге, теңирчилерге күндө шарт бар, асманды карап күндө сыйынса болот. А биздин мусулмандарга берели да. Азыр шарт түзүп. Баягы эметпеңиз да, берде эми кандай десем, бул жогорку кеңеш башталышынан эле ушу созывдагы чакырылыштагы жогорку кеңеш башынан башталганда чуу дегенде эле жанагы эмелер чуулгандуу эмелер креслолор менен жанагы килемдер менен аябай атага чыкты эле. Эми азыр жанагы мындай эмелерди маселелерди көтөрүп чыккан сайын дагы эле көпчүлүк ойлойт, башка депутаттардын башка кыла турган жумушу жокпу дейт да. Башка кыла турган жумуш, эң биздин кыла турган жумуш мына ушул жерде. Биздин жарандарга шарт түзүп беришибиз керек. Буга чейинки депутаттар эмнени ойлонуп жүрдү, мен билбейм. Мына мен 90%ды түзгөн биздин элдерибизге, калкыбызга мына эң бир керектүү нерсе. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул нерсе келип атат. Биз шарт түзүп беришибиз керек. Булар биздин иштеген адамдарыбыз. Көрүп атасыңар, жумушун тыштап, жума намазга барып атат. Биз ошонун эмгек кодекси бузулуп атат бул жерде. Биз азыр ушул жерге 1 саатка узатып, обед тыныгуусун 1 саатка узатып бере турган болсок, бул жерде эмгек кодекси дагы бузулбайт, биз ишке салып берип атабыз да бул жердечи. Ошону карашыбыз керек да. Ошол эле учурда сиздин демилгеге каршы чыккандар бул баш мыйзамга каршы келерин буга чейин дагы ушул мисалы жума намаз окуш үчүн ошо жума күндү деги эле баштан аяк дем алыш күнүн кылабыз деп дагы демилге көтөрүп эле. Буга чейинки чакырылыштагы Турсунбай Бакир уулу мен жаңылбасам. Анан ошондон бери келаткан бул жарандык коомдун өкүлдөрү айтып келишет да, бул баш мыйзамга каршы келет. Баш мыйзамды башкалар турсун, ушу депутаттар өздөрү тебелеп ошондой мыйзамдарды сунуштап атат депчи. Жок, мен айттым го, конституцияга эч кандай каршылык келбейт. Наоборот, ошо биз шарт түзүп бергендин ордуна биздин көпчүлүктү түзгөн мусулмандарыбызды конституциянын беренесине бузуу киргизип атышат буларчы. Шарт түзүп бербейт атабыз. Конституция ойлойм эми муну бузулбайбы? Конституция кайсы жеринде бузулат? Конституциянын соту бар го, ошолор эмеңер бар. Укугуңар бар кайрылганга. Жок, укугуңар бар кайрылганга. Эми бул негизи конституционный сотко кайрылгыла. Конституционный сот ошону өзүнүн тыянак чыгарсын. Бул мыйзамга каршы келеби, келбейби деген. Бул жерде биз каршы келбейт эч кандайчы. Биз азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары, Кудай буйруса, мына акыл эстүү, жүрөгүндө ыйманы бар адамдар өзүбүз эле чечип бере турган нерсе. Биздин Кыргызстандагы жарандарыбызга чечип, ушуларга шарт эле түзүп бере турган. Бул жерде кайчы пикир эмнеден келди? 18:00-дө биз жумуштан бүтө турганыбызды 19:00-гө биз эмне үчүн биз аялдар жылдырып коюшубуз керек деп атат да. Мен айтып атам, 1 сааттан эч ким эчтеке болбойт. 18:00-дө калтыргыла, силер сунуш бергиле, сунушуңарды кабыл алайын дагы, 18:00-дө эле бүтсүн, 2 саат тыныгуу боюнча кала берсин. Эгер 1 сааттан болгондо 1 жылына 2 күн гана жокко чыгат экен да. Биз эми кандай деген майрамдарды тосуп атабыз, Мына 1-майдан 10-майга чейин эмне деген эс алууларды кылдык, Бул биздин көпчүлүктү түзгөн жума намаздыга барып, Аллага ибадат кыла турган адамдарга 1 саат биз үчүн көп эмес.
шарт түзүп беришибиз керек. Мындай да Мына суббота сөзүңүз күнү сөзүп эс алып атышат, воскресенье күнү сыйынып атышат. Эмне үчүн биздин пайызда 10%ке жетпейт ошолардын. Шашпаңыз мындай бир аз уксаңыз бир аз да мындай да. Бу жерде азыр кээ бирлер айтышы да мүмкүн. Азыр анда ошентип жанагы создуктура турган болсо, анда мейли мамлекеттик кызматты иштей эле койсун. Өзүнчө жеке ишкерлик кылсын. Мамлекеттик кызматка барбай эле, анда жеке ишкерлик кылсын, ал жерде эч ким чектебейт муну. Кайсы убакта канчадан канчага чейин 2 саат болобу, 3 Ошо саат болобу. мамлекеттик жумушта иштегендердикиге биз шарт түзүп берип атабыз да. Ошо мамлекетте иштеген адамдар ыймандуу адамдар болсо жакшы ошо. Ошо жума намазга барып, ошо жерде намаз окуп, Кудайдан корккон адамдан коркпош керек. Сиз кепил берип айта албайсыз да, баары жума намазга баргандар, ошол жака Кудайга сыйынып аткан баары эле таза. Акырындап оңолот. Акырындап жүрөгүнө ыйман келет. Ошо барбагандан коркуш керек, барбагандан. Ошолар Кудайдан коркпогондор, алар эчтекеден коркпойт. Антип баягы бир жактуу эле эмете бербеңилер, бул именно биз баягы жума намазга эметсе Жок, сиз эмне жерине, кайсы жерине каршы болуп атасыз? Мен айтып атам, ошон үчүн эмеге мамлекеттик кызматкер болгондон кийин анда жумушун таштап эле башка Неге жумушун ташташ керек? Эмне үчүн жумушун ташташ керек? Мына светтик өлкөдө атасыздар, светтик. Светтик өлкөдө эч кандай бир динге басмырлык жасабайт. Конституцияга жазылып турат наоборот. Ошолордун эмесин бузуп жаңы принципти ойлоп таба эле коелу, өзүңүз деле билет бошоно депутат катары. Башка мамлекет ислам динин карманган мамлекеттерди карагыла. Аларда бар бекен ушундай, ушу жума намазга 2 саат же 3 саат бөлгүлө бизге, биз өзүбүз. Мен башка мамлекетти деле ошону карасаңар, башка мамлекет менен жашабай эле коелу да. Биз мамлекетпиз да, биз мамлекетпиз болгондон мамлекет ар бир мамлекет өзүнүн ишин кылыш керек да, Биз Кыргызстан болгондон. Мисалы биздин Кыргызстанда ички иштер министрлигинде 1 сааттан 2 саатка чейин ар дайым эле тыныгуу болуп жүрөт да. Ошо эле биздин башка органдарыбызда дагы ушундай да. 1 сааттан 2 саатка чейин обед учурун кылып алышкан өздөрүнө. Эмне үчүн биз ушуну жалпы эле бардык кыргызстандыкка кылып койсок болот? Мен анысына каршы эмесмин. Негизи жалпысынан эле бар элдин көпчүлүгү, эл коомчулукта ойлойт да, бул депутаттардан депутаттар ушундай майда урот, ичине эмелерди эле көтөрө беришет, ушуну баягы мыйзамга алып чыга беришет. Бул майда эмес. Башка нерселер көтөрүп чыкпайбы? Жок, бул майда эмес. Примерин айтыңызчы, эмнени? Башка эмнени алып чыгышым керек? Жок, мына бул амма азыр эң бир курч маселе болот. Айтып атабыз, жапа-тырмак депутаттар өзүңөр чыгып айтпайсыңбы? Силер алып чыкса, коопсуз шаар дегендиги 4 жыл, 5 жылдан бери сайрап келатабыз. Ушуну ишке ашыргылачы деп, ушуну ошого салып салсаңар жакшы болот эле. Мына элдерди баарына шарт түзүп берсек, жума намазга барганда, бардыгы ыймандуу болсо, жүрөгүндө Кудай деген болсо, мына коопсуздук шаар. Азыр бизде кыскача тынуу бар экен, андан кийин талкууланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфириндеги Кайчы пикир программасын көрүп атасыздар. Биз жума намазы үчүн түшкү тыныгууну дагы 1 саатка узартуу демилгесин талкууга алып жатабыз. Сиздер дагы үн кошсоңуз болот. Ал үчүн 4405 кыска номерине өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Эгерде бул сунуш менен макул болсоңуз, 1 деген санды тересиз, ал эми каршы десе болсоңуз 2 деген санды терип туруп жөнөтсөңүз, СМС билдирүүңүз кабыл алынат. Анан программанын соңунда сиздин добуштар албетте айтылат. Мына Тазабек мырза, кече ушул тармактык комитетте каралды сиздин демилге. Анан интернетте, мына бүгүнкү күндө интернетте кече күнкү документке каршы добуш берген депутаттар катуу сындалып, коомчулуктун басымына кабылып жатканы байкалат. Ушундан улам депутаттар коомчулуктун динге болгон ишенимине жамынып алып эле мыйзам жазып, баш мыйзамды бузуп жатышат деген дагы мындай сындар дагы чыгып атат ошол интернет барактарына. Ошол басымдан уламбы? Мына бүгүн каршы чыккан депутаттардын бир тобуна кайрылдык, бирок келүүдөн баш тартты да. Бул коомчулуктун эртең кысымына кабылабыз. Биз туура өзүбүздүн позицияны айткан үчүн, мыйзамдын сакталышын айткан үчүн бизди эртең мындай коркунучтуу жагдайлар күтүшү мүмкүн дегендей дагы жооптор болду да. Эми ар бир депутат бул жерде өзү билет, өзүнүн чындыгында жүрөгүнүн түпкүлүндө кандай нерсе бар, ошого карап чындыгында шайланып берет да. Негизи мен бул депутаттарды деле туура эмес кылды же башка кылды деп айта албайм. Чындыгында булардын эми эгерде өзүнүн ой пикири болгон болсо, келип бул жерде деле мына айтса болмок да. Мен дагы өз ой пикиримди айттым. Ошол жерде деле
ошо мен комитет партиялаштарыма айттым. Болбосо мен ошо төраганын заамы болом. Төрага дагы суранды. Биз колдоп берели. Кайсы жерде каршылык болсо биз ошол жерде оңдоп берели. Оңдоп алып чыгалы депчи. Эмнеге каршы чыккан өздөрү деле билбейт. Жөн эле каршыбыз дейт. Коюп бер кайсы жерине каршылык десем, унчукпады. Ошо коомчулук көпчүлүктү мындай алдына кармап алып туруп, анан ушундай мыйзамдар чыгарат деп дагы айыптоолор болуп атпайбы сиздер тарапта? Көпчүлүктүн маселесин чечпегенде анан азчылыктын маселесин чечишибиз керекпи? Мына көпчүлүккө керектүү мыйзамды алып чыкканда көпчүлүктү эң бир биздин Кыргызстанда эң бир керектүү нерсе экенин билип туруп, өздөрү ушуга каршылык чыгып атпайбы? Анан буларды мен жетелеп барып башка алган жок. Мен дагы сурандым ошол жерде туруп. Бул биздин Кыргызстаныбызга керек нерсе. Биз 90% мусулманчылыкты түзгөндөн кийин бизге керек нерсе деп сурансам болбостон өздөрү кайсы жакка каршы кетип атканын билбей каршылык берип атат. Комитетте, тармактык комитетте колдоо тапкан жок. Эми эртең бүрсүгүнү Палатага. жалпы палатага чыгары өзүңүз айттыңыз. Колдоо табарына канчалык ишенимиңиз бар? Эми канчалык ишеним бар экенин биле албадым. Эми ошол жерге алып чыккандан кийин ошол жердеги биздин 120 депутаттын канчалык депутаттардан чындыгында зависит этет. Ар бир фракциядан, ар бир депутаттын өзүнүн жеке оюнан ошол жерде чечиле турган маселе да. Бирок Кудай буйруса, бул биздин Кыргызстанга керектүү нерсе. Биздин азыркы мезгилдин талабы да. Мен урматтуу кесиптештериме буга чейинки мына комитетте адашып, может түшүнбөстүктөн каршы бергендерге деле бир эми Кудай ушуларга бир дилине салып, кайра дагы оңдоп кетсе болот деп ойлойм. Биздин азыркы замандын эмеси да, бардык депутаттарга мен өзүм партиялаш ошо 6-созывдун депутаттарынан суранып кетет элем. Бул нерсени колдоп бергенге суранат. Алмаз мырза, ошо жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочу болуп жүргөн бир катар адамдар кайрылганыбызда мындай программага келүүдөн алар деле сылык баштарып, бирок бул конституциялык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелет. Ушул сыяктуу демилгелер акыркы убакта көбөйүп баратат деген дагы билдирүүлөрүн жазышты да. Сиз макулсузбу ошондо? Да, бир мындай айтсам толук макул деп айта албайм, бирок бар эмелер бар да, талкууласа болот да, көп бар детальдар мененчи. Жок, ошо кайсыл жеринде мындай мыйзам бузуулар болуп атат, ошо мыйзамдын кайсы жеринде туура келбей атат ошол демилге? Азыр ушул демилге ушул мыйзамды эмеден жогорку кеңештен өтсө, дагы башка эмелер да чыгышы мүмкүн, дагы башка талаптар чыгышы мүмкүн. Муну дагы мынтип мыйзамдаштырып бергиле, мынтип бергиле деген ошондой коркунучтар бар деп атат да, көп айрым эмелер айтып атышат. Анан кийин эми жалаң эле бул эмес, бул баягыда дагы Аида Салянова жана Нике боюнча дагы бир мыйзам алып чыкты эле, ал өткөн жок. Бирок мен ойлойт элем, бул аякта жашы жетпеген кыздарды нике кыюу боюнча. Аны деле жогорку кеңеш өткөргөн жок. Бирок негизи бул мыйзамын мен ойлойм, менин жеке пикирим да, бул туура алып чыккан нерсе болчу. Мына Алмаз мырза, учурда бул ошо динге катуу берилип, ошо динге берилгендер менен, динге баягы ишенгендер менен светтик принциптерди кармагандардын ортосунда ушул сыяктуу акыркы учурда мындай карама-каршылыктар болуп, айрым учурларда интернетте жана башка жерде агрессивдүү болуп баратканы байкалат да. Экөөңүзгө тең суроо. Кантип жоош керек ушул? Буну дагы күч албаш үчүн? Күч албаш үчүн буну мындай да. Мен жана эле айтып кеттим да, биз светтик мамлекеттебиз. Светтик мамлекет деген атеисттик мамлекеттен айырмаланып турат. Светтик мамлекетте ар бир жаран өзүнүн дин тутканга ошол светтик деген сөздүн баш мыйзамда же болбосо укуктук китептерде чечмелениши бул ошол мамлекет дин мамлекеттен тышкары. Дин мамлекеттин ичине кирише албайт деген чечме. Мамлекет динге кирише албайт. Бул жерден ошол дин
мамлекеттин иш ыргагына кийлигишип аткан жокпу? Ошондон улам светтик мамлекет деген принцип бузулуп атат деген сөз чыгып атпайбы? Жок, мына бул жерде биздин социалдык комитетте ушул жерде Садык мырза Шерниязов ушундай бир жакшы нерсени айтып кетти. Анда светтик, макул светтикте эч кандай, наоборот, дин туткандарга эме берип аларга жардам берет да. Эч кандай бир эмеси жок. Эгерде светтик мамлекет деп атасыңар, башка деп атасыңар, анда Пасханы алып салалы. Ошол эле Курбан айтты алып салалы анда. Айт намаздарын алып салалы. Светтик. Биз ушуларга бөлүп берип атпайбызбы бул убакытта, чынбы? Жок, Эмне үчүн биздин жума намазга 1 саат? жалпы калкка ушундай айтылат. Биз жана айтып атпайбызбы, сиз жанагы мыйзам киргизип аткандан кийин мамлекеттик кызматкерлерге баягы жанагындай мамлекет жеңилдик болуп атпайбы мындай айткандачы? Ооба. 2 саат баягы убакыт берилечи. Мен айтып атпайм, мамлекеттик кызматкер болгондон кийин мамлекеттин өз кызмат өзүнүн кодекси бар. Алар эмне динге ишенбеш керекпи? Жок, ишенет. Өзүнүн графиги бар, иштей турган. Жок, мамлекеттиктер мына буга чейин мына биз ошол эле эмгек кодексинде бар 8 саат иштей турган туурабы? Ошону биз кандай Жок, муну карап атпайсызбы муну? Ушул эле баягы жаңы жылга деп, эки сөз менен айтсаңыз убакыт. мына жаңы жылга деп эле кайсы нерсени ушуларга деле убакытты бөлүп атпайбызбы? 10 күндөп, 5 күндөп. Эмне үчүн? Жума күнү анда 8 саат. Жума күн бул мусулмандардын эң бир 6 саат ушундай кылат. бул Алла Тааладан жазылган нерсе. Бул мусулман адам жума намазды калтырбаш керек. Түшүнүп атам. Ошого 1 саат деген эчтеке эмес. Биз жуманын аягында өлкөдө жашайбыз деген Рахмат. мыйзамды карманышыбыз керек. Рахмат, урматтуу коноктор. Бул тема албетте мындай дагы көптөгөн талкуулардын өтө турганы маалым. Талкуулар да жаратат, коомчулукта дагы, парламенттин ичинде дагы бул жаңыдан гана талкууга түшүп атат. Албетте чекитти депутаттар анан коомчулук коет булга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу демилгесин боюнча талкууну көрдүңүздөр. Биз жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу керекпи деген суроону салганбыз. Ооба деп 61%, жок деп 39% добуш бериптир 4405 кыска номерине. Албетте акыркы жыйынтыкты дагы бир жолу кайталап кетейин, ошо депутаттар коет. Ошондуктан мындай талкуулар дагы боло берет деген үмүттөбүз. Анан ошону менен ушул программабызды жыйынтыктайбыз. Программабызга Жогорку Кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун автору Тазабек Икрамов жана депутаттардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган коомдук кыймылдын мүчөсү Алмаз Бейшеевдер катышты. Берүүнү Мемирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.